Назира Айтбекова эмне деди эле? Жалжаңдай берет. Күйөөгө тийгенде мында асел деп эки сыны кошуп койсоңуз эле анан күйөөгө тийип кеттиңизби? Турмушка да чыккым келатат. Акча да тапкым келатат. Анан кийин бактылуу да болгум келатат да. Жанат байкеге анан жоктуңар силер сутун айтпай атпайсызбы? Суроолорумду жазып алгам, өзүнчө кыйын болуп. Жазып алып барсам, агай болсо мынтет го, чечинип туруп кир деди го. Демек мурунку турмушуңуз жолду болбоптур да. Анан көңүлүңүз калып туруп, анан кайра турмушка шашканыңызды мен такырындай мээм сиңире албайт да. Анан кийин эркектерге слишком умный болгон аялдар жакпайт да. Жакпайт экен, ошондо түшүндүм. Азыркы таптагы асел, ал бактылуу аселби? Ученыйлар окуйт бизде, миллионерлер окуйт бизде. Жанагыл аябай бактылуулар да келет. Шүтсайдын максаты жөн эле сенин тагдырың кандай экен деп өзүңдү таанытат бекен. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50%-ын дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда мен Айтбек, бул жерине сакнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? İşte жакшылап, давай. Что там, шеф? Сүйлөштүк ба? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы пайдалуу эфир даярдадык. Бүгүн бактылуулуктун формуласы тууралуу сүйлөшөбүз. Ошондой эле эл аралык Шүтсай мектебинин негиздөөчүсү Асель Бекботоева менен сонун маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назиреже? Ошол Шүтсай деген жаңы бизге түшүнүк тарап, элдин баары Шүтсайга кызыгып, ал эмне дей баштадык. Өткөндө окуучуларыңардын бири менен маек кылып, анан ал маек абдан жакшы деңгээлде өткөндө элди абдан кызыктыра алды дегендей. Негизи эле ошол Шүтсайды ошо Кыргызстанга алып келип, ушу жайылтып аткандардын ана башында сизди көп бугат элем да. Ошол Асель эже ушинтип жайылтып атат, ушундай дегенден. Шүтсайга эмне болуп кызыгып келип калдыңыз эле? Шүтсай дагы жөндөн жөн келген жок мага. Мен өзүм дагы аябай изденип, жүрүп, издеп анан кийин келдим. Бул 2017-жылы. Биз Москвада эмгектенип жүргөнбүз, өзүм 7 жыл официант болуп иштегем. Жанагыл эме бар, Ваби-Саби, Связной, Рисовый ниндзя деп ошол сеттин, чоң сетте мен 7 жылдын ичинде мындай ступенькалар менен көтөрүлдүм да. Сабак бердим, жана искусство продаж деп коет, кантип сатуу, туура сатуу керек. Анан кийин гостимания дейт, кантип привлечь адамдарды өзүңдүн ушул территорияңа. Мен Рисовый ниндзя деген ресторанды ачканмын, ошол эле сеттин 18 шаг обслуживание сервис менен жүрүп. Анан көп вопростордон компетентный болуп калдым да. И ошол моментте декретный отпускта да болуп калдым. Анан сетевой happiness деп сиз Толкунай Мамытовага конокко келдиңиз го, ошол марафондо өткөргөн кыздын эжекеси мени алып барып мына сетевой мирди ачкан да. И ачылып эле ал жерде бара калганда эле адамдарга айтып бериш керек экен, сүйлөш керек экен. А мен сүйлөгүм келбейт, бирок акча иштегим келет да. Анан кантип билбей, ушинтип аралашып, бул жака барабыз, тигил жака барабыз, тренингтерге чуркап барабыз, мастер-класстарга барабыз. Кайсыл жерде мындай өнүгүү, өсүү бар болсо, ошол жактарда чуркап жүргөн күндөрдүн биринде бизди чакырып калышты. Мастер-класс болуп жатат. Ушул Жанат Кожомжаров деген киши бекер берип атат десе, жанагы тренингтерге акча төлөп барчык да. Анан бекер берип атат деген нафс го. Нафс деген кой иштерибизди бияка коелу дагы чыркайлы деп анан кийин ошол Эркинай Мамытова, Адинай, анан мен бардык.
мен ичимде ошол жерде 3 эле графа бар болчу да, Жанат аганын мастер классына чакыргандачы, бирөө женское счастье, эми аялдарга бактылуулук, же болбосо жолуңду ачтыр, ошо бактылуулук жолуңду ачтыр. Экинчиси кантип акча тапканда көбөйтсө болот. Анан үчүнчүсүндө ошол турмушка чыккысы келген кыздар келгиле деп жазып коюптур да. Анан кийин эми турмушка да чыккым келатат. Акча да тапкым келатат. Анан кийин бактылуу да болгум келатат да. Эми баардыгы бар экен. Анан кийин чуркап эле ошо бактылуу болгонду үйрөтсө, анан бара калайлы деп эле барсак, агай ошол жерде аябай бабушкалар көп экен да. Көп орустун аялдары, аябай кипиш, короче. Анан кийин кирип туруп эле мынтип карасам места деле жок экен бизге. Анан тыгылып кирип барып эң алдына отуруп, анан Эркин айже болсо четверка ал деген нантип аябай сүйлөгөн эже да. Ошол мени Happiness'ке алып барган. Ал көп сетевойлорго мени алып барып жаза берет эле. Анан Эркин айже, сиз кечке эле мени алып барып акчамды түгөтө турган болдуңуз го. Мен өзүм мама в декрете. Анан кийин күйөөм да болбосо. Анан акчамды бияка сал десеңиз салып коем, тияка сал десе салып коем. Бияктен көп акча иштейбиз дейт, ошол жака барам. Анан кийин тиектен иштейбиз дейт, айекке барам. Ошентип иштей алган жокмун да көп жерден. Анан Эркин айже көп эме кылды, мындай өзүн өнүктүрүүгө салымын көп кошту да магачы. Бас мындай кыла коебуз, бас мындай кыла коебуз деп. Болбосо мен декретный отпускта отурам да. Анан отура берсем болот да, баардык элдер балдарын кучактап эле отура берет го, аял заты основном. Анан мен дагы ошентип эле отургам. Бас деди, кеттик, бардык, мастер класста отуруп, өзүмдү дагы мынтип ичимде өйүткөн суроолор көп болчу. Анткени детский психологический травма да, көптөн бери келе жаткан, мына мен өзүм балдар үйүндө чоңойгом го. Ошол жактан дагы мындай суроолор көп болот эле да. Эмнеге мен ушул ата-энем тирүү турса, бул жеке ата-энеси жоктор келет окшойт деп, ар кандай бир жагынан тарыныч, бир жагынан болсо өкүнүч, бир жагынан болсо өксүк деп коет да. Ошондой болчу да ичимде. Андан кийин психологторго көп барчумун. Мынаки 17-18 жашыман баштап мен акчаны действительно көп иштегенди билем да. Эми эч кимге таяна албайсың да. Таянычың болбогондон кийин өзүң иштешиң керек, өзүң табышың керек, өзүң келечегиңди, пайдубалыңды курушуң керек деп, анан кийин ошондой максат менен чуркап жүрө берип, анда дагы мен ойлогом го, мен ушундай өзүм күчтүү экем деп. Көрсө менин данностьум ошондой экен. Ошону мастер класста Жанат Мухаммедкалиевич Кужумжаров ачып берип жатпайбы? Анан кийин ошол моментте өзүм дагы нагы икигайды үйрөнүп жүргөм. Японская философия. Анткени японская концепцияда айтпадым, 7 жылда иштедим депчи. Орус философиясында иштедим, Азербайжан философиясында иштедим. Эми мындай өзүм дагы ошол моментте кыргыз диаспорасынын жаштар канатында биз вот выражали свои позиции да, мындай жаштар, кыргыздын жаштары деп, Ак Тилек деген биздин уюмубуз болгон, Надыр Мурас деп, сиз таанып калдыңыз окшойт. Биз сүрөтүңүздөрдү көрүп калдым. Ошол таластык агай биздин координаторубуз болчу. Бизди аябай көтөрдү, ыраазычылыгымды билдирем. Эгер агай качан көрүп калса, мен чындыгында ыраазымын да. Көп нерсе өзүнүн билгендерин үйрөтүп, ошол биздин диаспоранын ичинде мындай ак караны кара кылып көрө алганга мындай эметти да, жол көрсөттү. Аябай ыраазымын, ар дайым эстеп турам. Биздин президентибиз азыркы ажообуз менен бир күндө төрөлгөн, ошондуктан ал адамды неге эле жакшы көрө берем деп ушинтип өзүм да ойлонот элем да. Көрсө 6 экен, 6, а мен болсо 8. 8 деген бул кечке контролдоп жүрө берет да. Анын сознаниясы дагы мындай өзүмдүн возрастым эмес, жетик болот го, мындай кемпирлердикиндей же болбосо чалдардыкындай, взрослая не по годам сознание. Анан шестеркалар кайфажорлор болот да. Мындай они такие, алардын жанына барсаң, они комфортный отношения түзгөндү билет.
И анан мудрость бар, үстүнөн келаткан мудрость творецтен. Анан ылдыйдан келе жаткан эме энергия бар, жанагындай махаббат энергиясы деп коет, сексуальная энергия деп коет орустарда, кыргыздарда, казактарда махаббат энергиясы деп коет. Индияда эме деп коет, кундалини деп коет. Кундалини эми кыргызча айтканда жана кой бар го мынтип эметкенчи. Я иду такая вся деп бир ролик жүргүзүп коет го. Куйруктуу ошондой энергия экен да. Ошол алтыларда бар экен. Анан алтылардагы мен адамдарга ийгилик алып келе турган адамдар да. Ошондой адамдарга случайно жолугуп келип атып эле ошол ийгиликке биз жолду туура көрсөтүп, өздөрүнүн мудростторун берип ушинткен экен да. Бир карасамчы, анан жана мен айтпадымбы, балдар үйүндө жүргөндө, окуп жүргөндө мен сочинение жазып, ошо изложение жазып, анан жүрүп Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен таанышканмын. Аны мен ойлойт элем да, аябай, ой, вот ошол моментте ойлобойт элем, мына претензиям бар эле да, эмнеге эле мынтип Кыргызстандын жүзүн дүйнө жүзүнө көрсөтсө, ушинтип көрсөтөбү, чекеден эле бечара көрүп калбайбы депчи, мындай. Ошол кездеги деңгээлим, акыл деңгээлим ошол болгон да менимче. Ушинтип ойлойт го, эми дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн инсан болгондо кичине жакшы жактарын эле жазбайбы депчи. Зачем эми мындай бекитип койбойбу анча-мынча десем, көрсө бул эми менин гана эмем экен да. Ал өзү жолугуп анан түшүндүрүп берди да көп нерсеничи. Кызым деп, чечек деп, андай дебе, мындай дебе деп айткан жок. Сен эмеңди, мировоззрениямды классикага кеңейтип берди да. Менин гана произведениям колуңа тийген турбайбы? Дүйнөдө дагы башка жазуучулар көп. Фантастика окуп көр, классика, мировой классиктерди окуп көр, анан кийин убактысы келгенде туура түшүнөрсүң депчи. Бул биздин наследие деди да, наследие, мурас. Ошол сөздөрдөн кийин анда дагы ушинтип эмем кеңейди, өстү, разымын азыр ошол Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жаткан жери жайлуу болсун. Биз ар дайым ошол. Анан которуңуз, анан Жанат Байкеге анан жолуктуңар, силер сутун айтпай атпайсызбы? Жанат Байке анан жолуктуңар, анан эмне кылды, эмне кылып өзгөрттү? Сутсай сизди эмне кылып салды? Эмне үчүн бактылуу болуп экен? Эмне үчүн эмне болуп күйөөгө тийип калдыңыз анан? Ошол жака мынтип ирети менен баратам да. Менин ичимде мындай суроо көп да. Почему дегенчи? И почему деген суроого өзүм жооп алышым керек да. Например, бирөө мага айтып берсе, мен вот удовлетворение деп коет, менде жок, ошол сезим жок да, удовлетворение жок. Мен камбайт эмем, эмне деп коет, көдөнүм тойбойт. Ошого өзүм издейм да, өзденем. Андан кийин ошол агай да мастер-класста отурганда эле мындай фраза айтты да. 9 менен 9, бир гана сүйүү 9 менен 9да бар, бирок чогуу жашай албайт. Мушташып турат деди да. Анан на расстоянии любить могут друг друга деп. Ошол сөздү айткандан кийин эле мен өзүм бир туугандарымды эсептеп отургам, ата-энемди да жаза койдум. Девяткаларга келгенде как раз. Деди эле анан кийин сразу эле шык деди да. И мамам дагы 9, папам да 9. Булар экөө эмне мушташат десе, көрсө ушинтип эки айрым жолго түшүшкөн да. Анан эгерде булардын природасында, даже ушундай илимде жазылган болсо, мен эмнеге буларга таарынышым керек? Дедиңиз. Дедим дагы ошол жерден ата-энеме ушул дүйнөгө алып келгениңе рахмат деп эле ошол таарынычымды дагы кой бердим. Эмне ошондон кийин жить проще стало, ишенесизби? Андан кийин бактылуулукка келебиз. Бактылуулукка келгенде мен агайга кайра жана жеке сеансы ошол кезде 6000 рубль болчу. Анан агайга жазылып, ошондо агайдын где-то 30дай администратору бар болчу да. Бүгүн да 30 август болуп калдыбы? Обнуленияга келдим, мейли деп. 30 администратору бар болчу, мен 31-чи кылып алыңыз дебейм да жумушка. Мен агай менен аябай ушул иштешким келди, анан кийин сразу келип айта алган жокмун, батындым. Сразу эле келип эле бул эмне деп атат деп айтпасын депчи. Декретте жүрсөм, анан өзүм дагы кичине өзүмдү өнүктүрөйүн, сеансына барайын, жазылайын, бизнесимди жайына коюп алайын деп анан кийин бардым, агайга барып
сеансына суроолорумду жазып алгам, өзүнчө кыйын болуп жазып алып барсам, агай болсо мынтет го, чечинип туруп кир деди го. Анан администраторлору да келип эле жулкулдатып эле мына тез бол десе, мен да тез эле эмне кылам, мен чечинбейм дедим да. Эмнеге чечинем, эркектин алдына келип эле чечинип аламбы деп. Десем, бул эмне мен өзүм суроолорум менен келдим десем, бул сеанстан кийин анан суроолоруңду бере бересиң деп Гүлчахра Жолоева деген, анда Гүлчахра деген эже бар болчу администратор агайдын. Азыр Жолоева болуп калды. Анда Жолоева меселе. Ошентип эле отургузуп койду, агай келди дагы чачты сууну, ыппысык суу келип эле бетиме тийди, тияңды, буяңды деп эки жак тарабыма сеансты жасады. Анан кийин ал жерде дагы терапевттер бар да, жанагы физиотерапия кылып эле мостторумду кармап, баштарымды катуу кармап, агай пульс менен эмемди көрүп, диагностика кылып, нол жери, мынау кыз деген деп бир нерсени айтты да, нол жериңде эмең бар экен деп, мындай грыжаңда ооруң бар экен деди. Ошондо как раз эми чоң көтөрүп, ошол жерим ооруп жүргөн да. И агайга айттым, дагы эмне ушундай бессонница болуп болот десем, ал это же естественное эме деп койду. Естественное явление деди. Мен неге окуп койду ушинтип эле деп. Аппараттардан көрсөтөсүзбү десем, эметип кийинки сеанска жазылганда келгениңде көрсөтөм деди. Мейли деп жооп берем деди. Барып эле сеанстан кийин үйгө бардым, 4 сутка уктап калдым. 4 сутка. 4 сутка ойгонбой. Вообще ага чейин мен мынантип чуркап жүрө бергем го. Иштеш керек, ийгиликке жетиш керек, анан кийин акча көп табыш керек, үйгө жибериш керек, салыш керек, балама бир нерселерди кылып бериш керек деп ушундай эле эме менен чуркап жүрө берип, өзүмө жеке жашоомо, өзүмдүн ден соолугума убакыт бөлгөндү унутуп койдум да. Кечке эле иштеп эмеге жанагындай биздин жумуштар дагы мындай да, бир эле жерде иштебейсиң да. Ал жерден дагы башка жака официант болуп чыга коесуң, куратор болуп чыга коесуң, координатор болуп подработка деп коет. Подработкаларга чуркап жүрө берип, акча табам деп өзүмө көңүл бурбай коюп, анан агай ошол жерден токтотуп, инсульт болоюн деп калган экем да өзүмчү. Мен иштей берип, анан кийин Кудайга шүгүр. Анан күйөөгө кантип тийип калдыңыз? Анан ал деген экинчи пунктта. Күйөөгө тийген мынакей формуланы анан кийин ошол сюцадан кийин жаздым. Эмеде сюцайда эме бар, плакат бар. Личное имя деп. Жана мен сизге 3 вариант айтпадымбы? Бирөөсү күйөөгө тийүү экен деп. Анан биринчи компетенцияны өздөштүрдүм, экинчини өздөштүрдүм, үчүнчүнү өздөштүрүп баштадым. Анан атымды сразу алмаштыра алган жокмун да. Эми ушунча жыл мен атым Асель болуп туруп, анан кийин башкача кылып кантип алмаштырып жүрөм деп, анан кийин агайга консультацияга келип сурасам, ушундай болсо туура болобу? Менде 6, өзүмдүн ичимде да 2 алтын бар да. Я мудрая не по годам. Еще знаю, где деньги. Чувствую, у меня чуйка на деньги есть, да? Өзүм 8-камда, 8-калар вот материализация, да? Анан кийин агайга айттым, эми туура эмес болуп калбайбы? Матрицамда да 6-ларым бар. Анан атымды да 6 кылып койсом, мен бирок күйөөгө тийгим келатат дедим, аябай. Тийгим келатат, жеке жашоомду дагы хочу андай иреттегим келатат десем эле, өзүң түшүнүшүң керек, чего ты хочешь деди да. Мен замуж хочу дедим. Анан анда если замуж хочешь, анда атыңды кара деди. Анан атымды санап отурсам, атым 3кө чыгат экен да. 3 деген это солидность. Байкасаңыз, мындай 3-үндө, 12-синде, 21-инде, 30-ында төрөлгөн айымдар өтө татынакай келет да. Өтө татынакай келет, бирок эркектерге кызыксыз. За счет своего ума. Аябай акылдуу да. Они эффектный, красивый, умный. Анан кийин эркектерге слишком умный болгон аялдар жакпайт да. Жакпайт экен, ошондо түшүндүм.
Анан кийин мени свиданияга чакырат, барам, анан кийин здрасте, до свидания болуп эле ошол боюнча эле бүтүп калат. Эч ким предложение деле кылбайт. Я говорю, эми күйөөтүм деле жашынакай эле бардым эле. Эмне бир жерим жакпай калды экен деп ойлонор элем да өзүмчө ишимен. Анан көрсө ошол атымдан Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. экен барып эле эркектерди подавлять этип салат экен да өзүм акылым менен, анан тиги умение, навыки ошентип отуп эле анан ошого эле предложение кылбай жүргөн го. Анан кийин мен шаг назад дегенди үйрөндүм да, анан шаг вперед дегенди үйрөндүм. Ошо мен 8-ка, 6га, анан кийин 7ге өтүшүм керек деп. 6да нежный болуш керек деп, же болбосо аял заты суу деп ошондо формулаларды жаза баштадым. Как блондинкаларды эмнеге эркектер сүйөт, эмнеге алар ачык, жайдары, ошол эмелерди, оказывается, двойкалар еще дипломат болот да, мягкие, а мужчины любят мягкость. Анан ошол навыктарды наработка кылып баштадым. То есть үйрөнүп баштадыңыз? Үйрөнүп баштадым. Сизде жок нерселерди Жок нерселерди мен үйрөнүп баштадым. Анан үйрөнүп жатып эле турмушка да чыгып калдым. Атымды алмаштырып Кыргызстанга келип, анан кийин эмне кылып алмаштырдыңыз? бир эле буква коштум. Мен ошол кезекте ойлодум да, эми азыр 8 дипломум болсо, эми документациянын баардыгын алмаштырсам, анан эми күйөөгө тием деп, анан кийин ошонун баардыгына кандай болуп калат деп, анан отурдум, паспорт алмаштырыш керек экен, свидетельство алмаштырыш керек экен, канча убакыт кетет, ошону эсептедим. Ошол моментте мен Европада окуп, анан иштеп жүргөм, Ниццада окучумун. Агай уже мага возможность берди да, ошондо сизге дедим администраторлоруңуз толтура экен. Анан кийин мага лично сиздин нагыл эмеңиз аябай жакты, мен ушуну таркаткым келет. Эгерде уруксат берсеңиз, сизге ушул мектепти ачсак, анан кийин чогуу иштесек депчи, кандай дейсиз? Мен дагы сизден көп нерсени үйрөнүп алып, акча иштегим келет, өзүмдүн көтөргүм келет, ушул үйрөнгүм келет, ушул таркаткым келет дедим да. Сиздин илимиңиз жакты мага десем, давай деди. Агай деген мындай да характери. Давай, если ты хочешь, если ты можешь, занимайся. Мне некогда деп коет да. Агайга действительно некогда. Жана цигун өткөрөт да, огненный цигун. Мен айттым го жана. Ал цигун деген бул управление энергиями. Управление. Ал тем более огненный. Ал огненный эметет, а мен вода. Я вода, как женщина веду школу. А агай огонь. Огненный цигун, а я водный цигун болуп калат да. Ал компетенцияны ар бир аял заты өзүнө иштеп чыгыш керек. Анан Ошо кайсыл жерге келдим эми. Сиз үйрөндүңүз, анан ошону таратып баштадыңыз, анан күйөөгө тийдиңиз. Күйөөгө тийгенде мында асел деп эки сыны кошуп койсоңуз эле анан күйөөгө тийип кеттиңизби? Что интересно, да? Мынакей мен ага чейин анализдеп отурдум да көпкө чейинчи. Анан бирөөлөрдүн аттарын жазам. Мынтип эле жазсам эме болот. Биринчисинде двойкага чыкса, это личное благополучие, да? Двойка деген айттым го, вода болот, аял заты водага айланыш керек деп. Ошо блондинка деп ошого келдим да. Анан кийин 6 болсо успех, еще и к замужеству бар экен да. Анан мага как раз успех керек да. Ошол кезде жанагы эри таштап кетип үйдө отурган, же болбосо жанагы бала менен үйдө отуруп калган аялдар меня конкретно поймут да. Любой эле эне баласын кармап отурганда поймут. Мен о чем я говорю азыр. Анан кийин чего мне хочется? Күйөөм болсо дейсиң, покровителим болсо, мен дагы таянсам, мен дагы эркелесем деп ошо айтсам ушундай деди. Эми сразу алмаштырган жокмун, 1 жылдан кийин алмаштырдым. Анализдеп, аны да тактап, жазып, сенин атың ким деп ар кимди изилдеп жүрүп, туруп турчу, сенин атың ким деп айтам. Анан аминтет, анан күйөөң барбы, эмесиңби, бактылуусуңбу, анан кийин кайсы жеринен бактысың, кайерден бактысыз эмессиң, күйөөгө тийип алган, факт замужества остается, а человек несчастлив. А мен лучше и счастья хочу, и замуж хочу, и успех хочу, да, губа не дура.
нафстың мынантип эле алып Нафстың бир моментте ушундай кылып атам да. Ошоңуз ананчы мындай неме болду да. Бала менен калып калсаңыз, демек мурунку турмушуңуз жолду болбоптур да. Анан көңүлүңүз калып туруп, анан кайра турмушка шашканыңызды мен такыр мындай мээм сиңире албайт да. Мынакей, мен эми поэтапна кетип атпаймынбы? Биринчи мен счастье дегенде, успех дегенде успехке жетиштим да. Мен аны 3 жыл агай менен 3 жыл иштешип жүрүп, мен сразу алмаштырбадым. Ошол менин ичимде келе берди да. Качан күйөөгө тием депчи, жакшы күйөө болсо тиет элем дегендер бар го. Жөн эле тиип алчы күйөө болсо дегендей. Анан баардыгын эсептеп, тиягын оңдоп, биягын оңдоп, өзүмдү оңдоп, түзөп, анан көрсө аял заты күйөөгө тийүү үчүн өзү дайын болуш керек экен да, психологически. Мен биринчи жолдошума мен дайын эмес болчумун. Мне надо было тусить тогда. Анан просто забеременела. Анан кийин өзүм түшүнбөй калдым да, эне болуу эмне экенин ошондо деле мындай түшүнө албадым биринчи баламдачы. Анан кийин күйөөгө тийип мындай күйөөнүн эмесин деле биринчисинде сезген жокмун. Потому что биздин кыргыздын эркектери негедир бир мындай эме бар да, барьер бар. Тем более эми нагыл пас жакта вообще менталитетиңер жакпады деп аябай чыр кылып жүрдүм го, кипиш кылып. Мен өзүм Токтогулдан болом. Анан Каракөлдү билесиз да, город Каракөл. Я оттуда. Это город молодежи. Бизде мындай ограничение жок, сен мындай болушуң керек, тигиндей болушуң керек деп. Ал жакта орустар менен орустай ар кимдин өзүнүн бактысы бар да. Мен да бирөөнүн баласымын. Мен барып бирөөнүн үйүнө малай бол, же болбосо бирөөнүн үйүндө бир нерсе кыл деп алып келген эмес да. Сен дагы жашоонун мындай татыктуу жаша деген тарбия берген да. Анан бирөө эле келип эле свободаңды ограничивать эте берсе, мынте берсе, мыжыңдай берсе болбойт экен да. Жашоодо болбойт экен. Биздин платформабызда бөлүнүп кетет экен. Бизде цель болгон эмес, семья куралы деген. Это был гражданский союз. Гражданский брак. Москвада эми на тот момент гражданский бракты каждый второй эле көрүп калды окшойт деп ойлойм да. Потому что квартираларыбызда бир эмеде очоюп киребиз, түз бол, түр бол деген адам деле жок. Анан кийин бири-бириң менен сүйлөшүп жүрө эле, анан кийин все пошло и поехало дегендей. Никеге деле турбайт, анан минтпейт, же болбосо ЗАГСка вообще айтпай эле коюңуз да барганды. А мен өзүм биринчи профессиям боюнча юристмин, юрист-социолог. Право и организация социального обеспечения бул жакта бүтүп кеткенмин. Азыркы таптагы Асель, ал бактылуу Аселби? Азыркы таптагы Асель действительно бактылуу Асель. Себеби ошол 3 пунктта агайга келгенде мен бардыгын ала алдым, өзүмдү реализация кыла алдым деген да. Анан ошону элге жайылта баштадым. Ошону эле кайра элге эле жайылта баштадык. Аселже мен муну түшүндүм да, мисал үчүн мен туулган күнүмдүн өзүм даталарым бар да, фамилия атымдын баарын даталары бар, бүт немелерин судьбам определяция этилген деп коелу, тагдырым чечилген, чийилген деп коеюн. Анан Сюцайдын максаты жөн эле сенин тагдырың кандай экен деп өзүңдү таанытат бекен, же болбосо сенин кемчиликтериңди неме кылып толуктап, ошол азыр кандай тагдыр берилсе ошондон бөлүнүп чыгып башкача бол дегени бекен, же эмне экен ал? Сюцай илими боюнча бул отдельный чоң блок да. Бул Сюцай өзү эмеден 3 компетенциядан турат да. 3-өө. Бири да эмес. Мен азыр дүйнө жүзүндө жаш ученыйлардын советине кирем. Да? Делегат Организации Объединенных Наций. Я доктор восточной медицины. Анан Сюцай деген бул 3 направленияны тең бирдей алып кетет да. Дисциплина ума, психоэмоциональное состояние, дисциплина тела и реализация души. Түшүндүңүзбү? Душа. Бул жерде бизде көп ученыйлар окуйт. Ум, тело, душа. Ученыйлар окуйт бизде, миллионерлер окуйт бизде, жанагыл аябай бактылуулар да келет. Менин өзүмдүн личный консультациям ошо Сюцай боюнча десеңиз да 120 000 сом турат бүгүнкү күндө. Мен жанагыл жетим балдарды, жесир аялдарды, анан кийин инвалидтерди бекер консультацияга алам да.
Ал ден соолук боюнча, ошол эле психоэмоциональный состояние боюнча и душа боюнча. Ошол компетенцияны иштеп чыгуу үчүн ошол мага ушунча жыл керектелди да. Керектелди. Мен дагы окуйм. Сюцай деген өзү дословно переводится как вечный ученик, вечный студент деп айтылат. То есть Билесизби? телода, анан душада мындай өсүш болуш үчүн дайыма ошо сюцай керек экен да, туура түшүндүм? Туура да, анткени сюцай деген үйрөнүү болсо, өзүңдү сен үйрөтүүчү катары койбойсуң, үйрөнүү катары. Мен сизге деле мынакей айтканда мен аябай сүйүндүм. Да? Кече күнү Толкунай айтты, Равшан айтты. Мен аябай сүйүндүм. Мен сизден да көп нерсени үйрөнгүм келет. Анткени мен сюцаймын. Сюцай это вечный студент. Мен эч жерде айтпайм, мен деген мондай специалистмин же мындай. Мен ушундай как она есть, үйрөнөм дагы, үйрөтөм дагы. Эгерде менден сураса үйрөтөм, сурабаса үйрөтпөйм. Я не лезу, потому что ты бирөөнүн судьбасына киришкенде сен кармасын аласың ал адамдын. Ал деген это сага кийин жашооңдо эме келтирет, зыянын келтирет. Ал эмне дейт? Бирөөнүн судьбасына кирүү это эме да мындай. Түшүн, сен мындайсың деп айта албайсың да, сен Алладан улук кое атпайсыңбы? Кудайдан өзүңдү улук кое атасың. Кудай деген сизди дагы жаратты, мени дагы жаратып атпайбы? Ушундай кылып идеально по подобию Творца себе. Женщина это божество. А мен деген эгерде Назира Айтбекова эмне деди эле? Жалжаңдай берет деп турган болсом, анда мен Кудайдын эметкен перзентине мен Кудай шек келтирип, анан өзүмдү бийик коюп атам да. Андай эмес. Мен сиз кандай болсоңуз, ошондой кабыл аласыз. мен ошондой кабыл алам. Мен сиз менен сыймыктанам. Мен сизди адам катары сыйлайм. Аял катары сыйлайм. Жанагы медийный личность катары я восхищаюсь. Өзгөчө дин тарапта мындай, сен тозокко киресиң, анан сен деген демек жаназа окулбаш керек, анан Айтбекова деген тигиндей мындай дегендердин баары менин кармамды алып атат турбайбы? А мен кармамды алса эмне болот аларга? Они получают следствие своих действий. Следствие. Ал деген мына кайра эле карма деген мындай да 8. Кандай болсо кайра эле айланып бара берет. Бизде карма деген сөздү туура түшүндүрө турган бул тебетей деген сөз болот да. Тебетей тегеренет. Тебетей бир эле тарапты карап отура бербейт да. Эртең ошол эле сыноо өзүнө келет, же болбосо өзүнүн жакындарына келет. Эми балдарына келеби, кыздарына келеби, эми ал жакты коелу да. Эгерде ошентип аткан болсо, ал сизди Кудайдын алдында жеңилдетип атканы. Сиз ошентип айтыш үчүн, например, да, ошондой совет, например, дум. Мен дагы аялдардын эң жаш мындай религия боюнча эмесине дагы кирем, советине. Ошол жерде заключение деп коет. Заключение бериш керек. Бул жалжаңдаган ширк деп. Анан сиз ошол ширк бекен деп. Эмне кылбашым керек экен деп сиз үйрөнүшүңүз керек да ошол жерден. Эмнеге сиз күлсөңүз, күлгөнүңүз жарашат, сүйлөсөңүз, сүйлөгөнүңүз жарашат. Сиз ал өзүңүздүкү да. Өзүңүздүкү. Это реализация вашей души. Они к вам не имеют никакого отношения. Ошон үчүн, как есть, надо принимать человека, людей всех. Мы никого, ничего не можем изменить. Человек сам должен захотеть, но ал жеринде. Это эгерде ал мындай экен, мындай кылыш керек десе, это же навязывание. Диктаторство болуп калып атпайбы? Диктуют вам, как жить. Сфигали. Надо каждый человек өзүнүн гана жашоосун өнүктүрүш керек, өстүрүш керек, өзүнүн гана жеке жашоосунун лестницасы менен көрсөтүш керек. Мен мындай жашайм, кааласаң мындай жаша деген эмеде да, теризде. Аябай сонун. Анан элдер ошол немеге көп неме кылбайт да, же маани бере бербейт экенбиз да, ошол атыбызга ат койгондо маани бербейт экенбиз, ушул тууган күнүбүздү дагы маани бербейт экенбиз, ар кайсы числого жазып чыргай беребиз го. Андай болбойт экен да. Андай болбойт. Мындай коңторуло берет экен да. Мынандай да,
турмуш деген турмуш бул. Бизде кыргыздарда гана турмуш деп эметпейт, орустарда да судьба деген сөз бар да. Адам өзүнүн жеке жашоосуна өзү жоопкерчилик алгысы келбегенде турмуш дейт, же пешене, же ат тепти, бир нерсе тепти, же зебра тепти, билбейм. Бирөө анча мынчасын дей эме деле тебе берет го, жана пил деле теип коет. Ошол деген өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчилик алгысы келбегендиги да. Адам баласы эгерде бүгүн мен миллионер болсом, долларовый миллионер болсом, бул менин результатым. Ушуга чейинки кылган аракеттерим, мен чуркаганым, уктабаганым, тердеп тепчигеним, ошол бала чакамды кичине эмеге экинчи планга коюп чуркап барып иштеп келгендигим, дүйнө жүзүнө чуркап барып иштеп кайра келип калам, балдарымды сагынганда келип калам, же болбосо балдарымды алып алам дегендей. Ошол жертва кылгандыгымдын результаты болуп атпайбы? Түшүндүңүзбү? Сиз бүгүнкү эң ийгиликтүү адамдардын санына киресиз да, чынбы? Ошол деле сиздин результат ваших действий же, кармаңызда. Ошол. Сон. Неме, жашоонун ошо Сютсайдын баарын окуп, ушинтип ар кайсы баягы дипломдордун баарын чогултуп атып, эмнени түшүндүңүз? Жашоонун маңызы эмне экени же? Просто жить. Жөн эле жашаш. Жөн эле жашаш керек. Адам баласы, например, сиз азыр мага суроо бербедиңизби? Күйөөгө тийипсиз депчи. Ошол күйөөгө тийгенде деле факт останется замужество. Адам бактылуу болгондугу ал деген ичинде болот. Адам өзүн бактылуу кылган адам гана бирөөнү бактылуу кыла алат. Эгерде мен өзүмдүн жашоомдо ушумлённая буду, тогда мен ошол эле энергияны берем да жолдошума. А эгерде мен бактылуу болсом, менин много аурабы, же кандай айтат, өзүмдүн энергиям толук болсо, мен толук энергияны бере алам. Менин айлана чөйрөмдө жүргөн адамдар ошол менин энергияма келет. Же консультацияма келет дегендейчи. Мен дагы ошол сыяктуу эле жолдошума аял затынын энергиясын бере алам, ал мага эркектин энергиясын бере алат. Ошондо ин янь толук болот дегендей да. Адам баласынын ичинде суу дагы, от дагы толук дегендей. Неме, канча балалуу болдуңуз эже? Биздин бүгүнкү күндө 8 балабыз бар. 8 балабыз бар. Азыр балдарым да кичинекей, бардыгын өзүм төрөбөдүм. Мен жолдошумдун мага чейинки турмушунан да балдары бар. Ошондо экөөңөрдү анан кийин экөөбүздүкү, меники дагы бар, анан экөөбүздүкүн кошкондо 8. Эже, мен мындай сөз уктум да. Мисалы үчүн, менин жолдошумдун мурунку менден биринчи жубайынын балдары болсо эгер, мен ошолорду биринчи кабыл алып туруп, анан өзүмдүн баламды кабыл алышым керекпи? Ушундай бирдемкеси бар экен го. Анткени мындай иерархия боюнча жолдошумдун ал мурунку балдары биринчи туруп калабы ушундай? Же алдап атамбы? Өзүңүздү алдап атасыз. Всё гениально, просто. Кандай болот? Вот Нунча деп биз азыр кореецтер менен иштейбиз да, Асара Бухарти Асартиге бардык го өткөндө. Алардан Нунча деп коет. Сиз иерархия деп туура айттыңыз. Агай айтат, тең болбосун дейт, тек болсун дейт. Тек. Ал эмне деген сөз? Тек деген сөз бизде жети ата дейт. Биз Манас атабыздын жети осуяты менен эле жашап келе жатабыз, Мынакей биз дагы ошол Манас атада Кыргыз айылында отурабыз. Сизге чейинки эркектин эмесине, балдарына чужих детей не бывает. Балдарына ал эркектин урук тууганы жоопкерчиликтүү, өзүнүн уругун көтөрүү үчүн. Женщина, аял киши дегенчи. Сиз, например, мен эметишим керекпи деп сурап атпайсызбы? Сиз жеке сиз өзүңүздүн балаңыз бар, и то хорошо. Бирок сиздин балаңызга ответственный сиздин жолдошуңуз, биринчи жолдошуңуз, билесизби? Анткени ал ошол сиз ни в коем образом не продолжитель рода өзүңүздүкүн. Назира Айтбекованын баласы деп чыкпайт да, кийинчи, например, чемпион болуп калса дагы жолдошуңуздун аты ким эле биринчи? Балаңыздын аты ким эле? Ариет Искендерович деп туруп, тигил род кетип атпайбы? Сиз канча бакпаң, бапестебең, кандай эме кылбаңыз, ал деген ал жактыкы. Сиз деген аял киши бош сознание, бошош керек. Да? Бош.
А мен азыр тигини жасайм деп бар урукпайм, антпай эле коем. Халас деген сөз бар, билесизби? Тамам деген сөз бар. Бизде Сютсай мектепти биз 6 тилде өткөрөбүз да. Буюрса формула счастья деп атпаймынбы? Ошону дагы 6 тилде пландап азыр ошол дүйнө жүзүнө турга чыккан жатабыз. Сизди да чакырабыз. Биз менен чогуу барсаңыз, биз аябай сүйүнөбүз. Анткени кыргыз тилинде бизде жеткирүүчүлөрдөн азыракпыз да. Биз Эркинай, Азиз Момукулов, Раушан, Кайырбек Ботоев. Кайырбек бирок ал тренер международный. Ал орусча да бере берет, кыргызча да бере берет, башка тилде да бере берет. Ушундай тур менен бир барып келебиз. Анан 6 октябрда ушул өзүбүздүн берметибиз Ысык көлдө мектеп өткөрөбүз. Биз өткөндө ошого чакырдыңыз, көлдө. Ооба, келиңиз деп. Сизди азыр өткөндө бир эме сюрприз болсо, мектепке келиңиз деген. Азыр деген дүйнө жүзүндө турга дагы бизге кошулуңуз деген ушундай чоң эмелерди кааласаңыз экөөбүз дагы коллаборация кылайлы, кызматташайлы, бири-бирибизге возможность бериш керек. Анткени адам баласынын колунан келет. Сиз семеркасыз, мен билишимче. Сизде Паспорт боюнча семеркамы. Өзүңүз 8. вот бирок сиз деп паспорт боюнча семерка болуп калган үчүн сиз аябай духовный борьбага кетесиз да. Духовный аябай мындай эметпес. А мен болсо 8 болгон үчүн я конкретно эгерде мен бир нерсени кылсам, например, если даже экөөбүздүк ушул эле интервьюну алсак да, мен сизден интервью ала турган болсом, мен сизден акча алмакмын. Менин услугам 120 000 дагы деле турмак да. 120 000 берсеңиз интервью алмакмын, бербесеңиз алмак эмесмин. А сиз духовно эми Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн, өсүшү үчүн, өзүбүздү эме кылыш үчүн патриотический мынандай соображениялар менен, монтип өзүңүз деген программаңызда аябай мен мынантип жанагындай жабыркагандарга жардам берем, элге жардам берем деп сиз Жылаңач баатырсыз да. Девочка, парень рубаха деп коет, менин жолдошум ал да, Кайырбек Бекбутоев. А сиз деген девушка рубахасы да, Жылаңач баатыр деп коет го, барып туруп сай десе саяс, эме десе ошондой. А менде андай жок, у меня холодный разум. Акча бербейби, жасайм, бербейби, жасабайм. Өзүмдүн эмгегимдин ар бир энергиясын мен сарптай бербейм, жөн эле. Анан кийин коллаборация болушубуз керек. Болобуз. Сиз журналисттерди дайындап, семеркалардын бардыгын өзүңүздүн путиңузду көрсөтүшүңүз керек да. Мен сизге анткени өткөндө сизден уруксат албадымбы? Сизди плацдармга алсам болобу депчи, десем макул болдуңуз. Ошон үчүн мен сизди Сютсай боюнча уже проектке мен өзүмө жазып алгам. Сизди Назира Айтбекова деп өзүм дагы сыймык да бир жагынанчы. Мен интип иштешкем же болбосо жанында отуруп сүйлөшкөм дегенде эле кандай эми да со стороны карап көргөндөчү мен деген мурун чындыгында силердин эле мындай экрандан көрчүк да. Телевизордон көрүп, о, Назира Айтбекова жайлады деп ушинтип молодец деп ушинтип эметет элек да. Сиз Филатов менен чыкчу элеңиз, Асол Молдокматова ушундай медийный адамдар деп до сих пор эле ошол осанка бар да бизде. Силердин чыгармаларыңар менен, силердин мындай передачаңар менен чоңойдук да. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50%-ын дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда мен менен Айтбек, бул жерине сахна беле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Сүйлөштүкпү? Анан кийин ошентип кийинде эле Назира Айтбекованын эмесине баратам деп анан ал деген айтпайт, Асель эже менен Назира эженин коллаборациясына баратам дебейт да. Ошентип ачайлык деген сунуштар, көптөгөн проекттер көп азыр учурда. Сонун анан бизде аялдарда, кыргыз аялдарда бактылуу болуш үчүн эмне жетпей атыптыр эже? Бактылуулукту чекеден издебеш керек. Сырттан издебеш керек. Эрден издеп атабыз, баладан. Просто жить деген бул жашооңо ыраазы болуу, тообо келтирүү, кабыл алуу, мынагындай адамдар жолугуп калды, ушундай күйөө мага туш болуп калды деп налыбай, ошону эле ыраазычылыкка которуу. Эгерде ошону биле албай эле, эч эле эмете албай атса, мен сизге ошол техникаларды берейин, сиз өткөрүп бериңиз.
потому что травмалар менен да иштеп жүргөнүңүздү угуп калдым. Көбүнчө сизге жазышат экен. Ошолорго мен сизге бир биздин эме автор науки Жанат Кожомжаров Мухаммед Калиевич, ошонун атынан сизге бир коучинг подарок кылам. Ну, дайын, ушул именно женский темада. Кантип чыгаруу үчүн. Ошондо мен эмне кылам, эже кантип? Коучинг, например, күндө кааласаңыз 100 сомдон, кааласаңыз 200 сомдон, кааласаңыз 500 сомдон кылып сабак бересиз. Анан тигил жанагы жабыркаган кыздарга бекер кылып коюңуз. Мен сизге ал жактарын полностью коучингде буду вести вас. Кантип чыгарыш үчүн. Анткени мени тааныбайт да. Сиздин эмеңиз, паблик аудиторияңыз ал сизди угат. Анан сиз деген мындай болгула алтындарым, мындай болгула, мындай болсо болот экен да көрсө деп ушул формуланы көрсөтсөңүз, анан ошондо проще им будет жить. Бактылуулукту ошентип нарабатывается. Анан сен мындай кылсаң эле өзүң отуруп алып эле бактылуу болсоң эле бактылуу болуп каласың деп анан мынтип отура бер эмес да. Анын дагы формуласы бар. Например, ар бир ситуацияны отдельно кароо керек. Сизге бирөө мынтип айтса, сизде мен педагог психологмун өзүм, профессор Оксфордо да. Анан кийин ар бир келген адамдын эмоциональный состояниясын караш керек. Кайсыл деңгээлде? Эмесин караш керек экен. Эгоцентризм деп коет. Эгосы дагы аябай хочу деп жүрөт, кайерге жетип калган. Аны да плацдармга коюш керек. Реализация души, аны да коюш керек плацдармга. Насколько человек реализовывается. Эме, например, акчасы болуп туруп, аябай бай кишилер келет, алар инкогнито дегенди, агайдын бир консультациясы $10,000 турат. Ошого барат, сертификат алат, бирок биз алардын окууга барганын эч кимге айтпайбыз, эч ким билбейт. Организаторский вопростор менен өзүм занимаюсь. Биз деген билбеген канча мамлекеттин президенттери барат, канча мамлекеттин министрлери барат. Даже менин одногруппницам биринчи потокто окуган 2017-жылы 16 сентябрда старт алганбыз. Ошондо мен менен Госдумадан Лидия Трацко до сих пор биз хорошо общаемся. Ошондой аябай күчтүү адамдар келген да. И лицосун көрсөткүсү келбегендер бул инкогнитога барышат. Жанат Мухаммед Калиевичтин өзүнүн ушундай курсу бар. Аябай соң экен. Анан баланы бактылуу кылыш үчүн эне кандай болуш керек, ата кандай болуш керек? Болуш керек деген сөз өзү неправильно. Туура эмес, Туура эмес. Эч кимге баланы жакшы тарбиялоо үчүн баланы сүйүш керек, мерим керек балага. Болду. Ал сиздин хоть эме проститутка болобу, хоть тигил миллиардерша болобу, хоть тиги эмне болот, журналист болобу, же основатель школы Сюцай болобу, мерим бериш керек балага. Ал статус баланын алдында сиз өмүр бою жанагы жакын адам катары калып кетесиз. Мен атамды көйнөгүнөн тааныгам беле, апамды көйнөгүнөн тааныгам деп. Сиздин көйнөгүңүз бир эле көйнөгүңүз болсо деле, ал сиздин мынаңыл жериңизде, көдөнүңүздө болгон сүйүү балага. Ошол эле болсо болду. Балага андан башка эч нерсенин кереги жок. Жанагы мерим, ата-эненин меримин көрбөй калган балдар ошон үчүн жана потерянные да, байкайсызбы? Жизненный ситуация келгенде алар кантип чыгышты биле албайт. Ошондо мен апам кандай кылат эле ушул моментте деп апасынын эми көз карашы менен ойлонот да. Түшүнөсүзбү? Анан апасы забитая. Ана апасын ыйлап, көз жашын көрүп жүргөн бала ошондой эле ыйлак болот. Бала деген ушундай баланын алдында аял заты өзүн үчүн өзүн тарбиялаш керек дагы, балага мерим гана бериш керек. Ар дайым мерим көргөн бала аябай башкача чоңойт, дарырдаңдап. Менин жолдошум ошо жанагындай да, обласканный любовью да. Эч бир мына эл минтип ойлойт, тинтип ойлойт деп ойлобойт эч. Он көрүп калдыңызбы? Кайрбек. Өткөндөгү чогуу барган жерде. Эми ал эмес. Ал менин бир тууган агам. Жок, анда көргөн жок. Агам ошол сопровождить этип жүрүп, азыр мынагы Кыргызстанда биз институт бар, интегративной медицины, Жанат. Огненный массажга үйрөткөн ошол Азиз Момукулов. Менин девичья фамилия Момукулова, Асель Момукулова.
Анан кийин күйөөгө тием деп жүрүп тийгенден кийин сразу фамилиясын алдым жолдошумдун. Я продолжитель его рода. Мен, например, балдарга никакого отношения не имею. Жолдошум, например, кандай өзүнүн уругун тарбиялайт, пусть тарбиялай берет да. Например, мен ага жол берем. Например, сен балаң кандай кылып тарбиялангың келет? Например, ал айтат, мен чет мамлекетке чыкпасын азыр. Булар кичинекей, ал жакта ар кандай нерсе болуп атат. Кыргызстанда отурсун десе, Кыргызстанда отурат. Мен анын ал эми өзүнүн уругу да чынбы? Это спермой же остается. Башка жака төгүп койсо ал деле калып калмакта. А мага текөнчү мен аны вырастила, как квартирант 9 ай. Жүрдү, өстүрдүм, берем да. Ошондой түшүнүкпү? Ошондой түшүнүк да, кандай түшүнүк анан? Например, көп ата-энеге да обязательном порядке тагын жана эме бериш керек дейт го, эмне эле? Алимент дейт. Алименттен качып жүргөн эркектер это вообще мынандай да, шорду өзүнүн уругун, өзүнүн эле денесинен бөлүп чыгарган эмесин жолго таштап кетип атат. Ал кантип жашайт, эмне кылып жашайт, эмне ичет, эмне жейт, аны ойлогон дагы жок. Ал өзүнүн кармасы, кийин келтирип эле башына тиет өзүнүн. Тигил жакта деле мындай измерение бар да. Арбак ыраазы болбосо, эме ыраазы эмес деп. Ал биздин чоң ата, чоң энелерибиз ушул мен өзүмдүн эмемди улантайын дейт да, уругумду улантайын дейт. Например, менин уругум саяк. Чоң уругум саяк да. А жолдошум болсо саруу. Менин апам да саруу. Мен ошон үчүн тайкиге эме кылбайт да. Баары бир уруубуз саруу экенин мен кийин гана билдим, бирокчу. Бирок биз бир городдонбуз. Аны деле кийин билдик. Биздин атабыздын аты бирдей экен. Аны деле кийин билдик. Жана фамилиябыз бир болгону мен жолдошума тийгенден кийин эле. Өткөндө тиги бир жерде отурсак, бир журналист кыз ушинтип сурап атат да, инцест барбы суицайда деп. Анан неге деп мен сразу жеткен жок да, мен да кичине анча-мынча мындай кыйкым эмелерди билбейм да, мага бетке айтыш керек. Эгерде мындайынан келип, анан кыйгачынан, капталынан келип ушинтип берет го, мозгоёб деп коет, ошолорду тиги 68 болуп, 69 болуп берет го, биягынан одуруп, биягынан одуруп. Аны мен сразу түшүнбөйм да. Анан кийин ушинтип айтса, анан чын эле бизде никебизди окуп атканда мен эме сенин атаңдын атын айт дейт го. Анан мен атамдын атын айтып атам да. Анан кайнатамдын атын айтканга болбойт, ошон үчүн мен айтпайм да, өзүм атамдын атын да айтпайм, эмени да айтпайм. Анан ушинтип инцест барбы дегенде анан жетти. Көрсө мындай да. Бекботоев Кайырбек Шаршеналиевич. Бекботоева Асель Шаршеновна. Бизде Али деген жерден эле эме бар да, разница. Анан ошо инцест барбы десе эле, анан кийин жетип атпайбы деп. Карындашын алып тур дейт го, Кайыр деп. Ушинтип жолдошумду ушинтип эметип аттырды. Анан мен эми айттым, ал өзүңөрдүн кармаңар, значит так надо деп. Сен жөнүндө жаман сүйлөп атса, сүйлөй берели алтындарым деп коюш керек. Сүйлөй берсин, анын жеңилдетип атпайбы? Конечно, жеңилдетип, агартып, тазартып, эмеңизди чистетип атпайбы? Жолумду. Энергияңызды. Зато сиз жөнүндө сүйлөп, сизди эстеп, сизди эстегенде сиздин энергияңыз барат ошол жерге. Ал өзү адам өзүнүн энергиясы жөнүндө унутуп калат. Сиздин полеге кирип алып, сизди көтөрө берет. Түшүндүңүзбү? Сонун экен. Ошон үчүн сиздин энергияңыз толук, адамдар сизди ылгаяп, эметип, эстеген сайын ошончолук энергияңыз бийикте. Аябай сон, укмуш. Өткөндө дагы мындай чала бучук сүйлөшүп калганда аябай кызыктуу собеседник экен, чакырыш керек экен деп ичимде мындай үмүт койдум эле. Ошо анан атыңызды абдан көп уктум. Анткени окуучуларыңыз менен аябай көп байланышып, ушундай эфирлерге жолугуп калабыз, же чакырып калам, анан сиздин атыңызды аябай көп аташат да. Анан мен дагы ошо кандай кыргыз кызы болду экен, таанышкым келип атат деп мындай ичимен ойлогом. Мына ошол ойдун баары ишке ашат экен. Бүгүн сиз менен таанышып, чын эле мен да көп изденип, көп нерселердин баарын карап, окуп, тияка барып, бияка барып аттым. Жөн эле жашаш керек турбайбы деген нерсеге мындай аңдап жетилгем да. Анан сиз да азыр жөн эле жашаш керек десеңиз аябай майдай жагып атат ал нерсе. Чынында достор, келиңиздер, жөн эле жашоодон бакыт алып, өзүбүздү дагы мыкты кылып, дагы мындай
сонун жагыбыздан ачып эле мындай жашай берели. ооба айтканыңыз Рахмат келсин. сизге аябай. Аябай сизге ыраазымын. Буюрса бири бирибизден дагы үйрөнө турчу көп нерселер бар экен. Дагы суроолорум дагы сырттан камерадан сырткары дагы суроолорум бар. Буюрса өзүнчө сүйлөшөбүз деген ойдомун. Эме Толкунай айтып калды да. Назира Айтбекова сизде эртеңкиге 12:30 келсиңер десем, аттын кашкасындай болгон журналист эжекебиз, тем более встреча назначить этип атса өзүмдүн встречаларымды кечирип коюңуздар, кичине жылдыралычы деп анан кийин сүйлөшүп атып туруп коюп алганмын. Сизге рахмат чоң. Сизге чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфир дагы пайдалуу болду деп ишенем. Аябай мындай bir can dүйнөңүз, руханий дүйнөңүз дайыма ушул биздин каналдан азыктанып турсун достор. Bunun баарын эгерде окуй турсаңыздар, очойгон суммадагы акчага окумаксыңар, силерге мындай ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Каналыбызга катталып, жакшы пикирлериңизди калтырып эле койсоңуз, мына сиздин төлөмүңүз ушундай болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.